Арбаңыздар, улуу урматтуу кыргыз эли, жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Бишкек шаарыбыздагы номер 87 орто мектептин жаштары менен бүгүн биз кыздар канткенде барктуу болот деген темада сүйлөшөбүз. Анткени биздин илгери кыздарыбыз барктуу жана нартуу болушкан. Азыр тилекке каршы биздин ата энелер жогорку муундагы биздин апаларыбыз, аталарыбыз кыздарыбыздын наркы баркы кетти деген ойлор айтылып келет. Балким ким билсин. Бирок ага биздин жаштарыбыз кошулбайт. Азыркы 21-кылымда биздин кыздарыбыз биз өтө нарктуубуз, өтө барктуубуз деген дагы жаштарыбыз бар. Ошондой болсо дагы урматтуу радио угуучулар жана теле көрүүчүлөр, жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору эфирде, саламатсыздарбы? Ушул биздин бүгүнкү жаштарыбызга урматтуу, салмактуу коногубуз келген. Коомдук ишмер, дил мерөгү, адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбекажи Чотонов конокто. Кош келдиңиз. Урматтуу достор, урматтуу жаштар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул кыздар канткенде барктуу болот. Анда урматтуу агай, сиз баягы ушул жогорку муун катарында, ошол өкүл катарында канткенде биздин кыздарыбыз барктуу болот. Анда кеп кезеги сизде. Азыр ошо барган сайын жандай эркин жүргөн сайын биздин аялдарыбыз, кыздарыбыз эркин жүргөн сайын баркы түшүп баратат. Ошо барган сайын батышка окшошом деп батышты туураган сайын баркы кетип баратат. Себебинде ошо батыштын аялдарынын баркы аябай аз. Аларды эч ким деле сыйлабайт. Калп эле сыйламыш дет, бирок сыйлабайт да. Ошо биздикиндей болуп энеке деп, келин деп, жеңе деп сыйлоо жок. Ошо барган сайын кыздарыбыздын адеп аклагы начарлаган сайын, жүрүш турушу начарлаган сайын баркы кетип баратат да. Эч ким сыйлабай баратат барган сайын. Ошо жанагындай көчөдөгү эле бирөөдөй болуп калды да. Мен айткым келет да, тетиги Барсынай деген кыз жаман көрүнүп атат, тетиги айтынча эмес менчи кийимдери менен. Ошондуктан бардык кыздар ушундай кийинсе жакшы болмок да. Аратын жагып. Жакшы. Анда кыздарды угабыз. Менин оюмча 5 кол тең эмес деп, чынында эле кыргыздарда деле 5 кол тең эмес деп, мисалы үчүн айтып атышат, булар болсо кээбиркилер ачык кийинип жүрөт деп. Бирок андай деле эмес деп, мисалы үчүн өзү ачык кийинбесе деле, мындай орточо кийинип жүрсө деле душасы таза болсо болду да. Ал өзүнүн жан дүйнөсү тазабы, намаз окуса деле, бирок ушундай кийинип, мындай хиджаб кийбесе деле өзүнүн жан дүйнөсү таза болсо, анда бул жакшы деп ойлойм. Анан кийин булар болсо ар ким мындай кыздар деле өзүнө жарашыктуу кесипти тандап алыш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн азыркы учурда көптөгөн кыздар милиционер болом деп ушинтип ойлошот да, бирок ал өзүнө мындай жарашыктуу эмес деп ойлойм. Анткени бул кыздар болсо болочокто эне болушат. Ал кесип менен барктуу боло албай калабы, Ал кесип менен, мисалы үчүн менин оюмча, кыздарга бул кесип жарашпайт деп ойлойм. Барктуу болобу ушул? Бул менен барктуу боло албайт. Мисалы үчүн ошол менен жүрүп ар кандай кырсыктарда жүрөт да. Мисалы үчүн ар кандай кырсыктарда жүрүп, ал мисалы үчүн Кудай сактасын, эми каза болуп кала турган болсо, анын балдарын мисалы үчүн караганга эч ким жок болуп, ошо баары бир эне болгондон кийин ал кесиптен мындай алысыраак болгону жакшы деп ойлойм. Жаштар сүйлөсүн жакшы. Мен бул кызга толугу менен кошулбайм. Себеби дегенде бул ар бир кесип ардактуу деп коет да, кайсы адам өз кесибин ардактуу кылып баалайт. Бул милиционер болсо деле, бул милиция деле ошол адамды барктуу кылышы мүмкүн да. Кантип барктуу кылышы мүмкүн? Ошо милиционер менен деле көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Ошол менен өзүнүн ишин жакшы алып барып кетсе, үй бүлөлүк милдетине жакшы аткарса болот да. Азыр агай бир топ модель кызчы, топ модель кыз, топ модель. Топ модель кыздардын бул мис болуп жүргөн көчөлөрдө алардын кесиби болсо бул убактылуу эле, бул 23-25 жашка чейин эле, андан ары ал топ модель деген уланта албайт. Баркы кандай, жогорулабы же түшөбү же? Азыр эми баягы шоу бизнесте өтө алардын баркы жогору менимче. Алардын баркы азыр балким жогору болгону менен кийин бара түшө баштайт. Эмнеге түшүшү мүмкүн? Барктуу боло албайт, карып калганда беттери мондай тырыш болуп карып калат. Анан мен могу кызга айткым келет да. Бул айтып атат, неме деп, аял кишинин местасы негизи үйдө.
аял киши эч иштебейт, анын күйөөсү багыш керек. Балдарын карап неме кылса ошо жакшы болмок. Кийин аялыңызды чыгарбайсың видеону, Жок, иншалла. Аял Аллах бул кыла күйөөгө буйрса. чыкса баркы жок болуп калачы. Көчөдөгү эч ким барктабай койгузачы, үйдө отурган аялды. Жок, эч ким бактап алса, анын күйөөсү бактайт эже. Агай. Демек ушундай бир кол чаап коебуз. Азыр кыздар милиционер болсо эле баркы түшүп калбайт. Себеби адамдын ошол өзүнө жараша болот да. Мисалы үчүн, азыр көпчүлүк айтат, ырчылар, бичилердин эмеси наркы жок депчи. Алардын деле наркы бар, бирок бара-бара ошол мындай кандай десем, адамдын өзү ошол турган турушуна, мындай кылган, мындай жасаган жумушуна, кесибине эметпейт да, менин оюмчачы. Себеби адам өзү ошол жумуш жасайбы, ошол жумушту да кылсын, үй бүлөсүн, балдарын кандай ошол мемени жол келечегин алып кетиш керек да, өзүчү ошол үй бүлөсүн алып кетиш керек. Анан кээ бирлер айтып атпайбы, милиционер болсо ал баркы түшүп калат депчи. Мисалы үчүн милиционер болосуң, кандай жумушторго барбайсың, каттуу муштум жеп каласың, эметесиң, бирок анын баарына чыдайсың, бышасың. Турмуштун да чыйыр жолу, турмуш бирде ак болот, бирде кара болот, ошонун баарына чыдайсың деп ойлойм да. Баркчы барк кандай болот? Барк менимче кыз мындай барк дегенде мындай түшүнөм да, мисалы үчүн балдарга өздөрү чуркабаш керек биринчиден, а экинчиден болсо, ооба. Кыздар азыр тилекке каршы чыркып атат деп атат, балдарчы. Ага. Кандай көз караш? Эже мындай, мен мисалы үчүн бир баланы жакшы көрсөң, ал бала сени карабай атса чуркайсың да анан. Антеже тартып ийесиң да башкага. Баркын кетеби же кайда көтөрүлөбү барк? Жок, кетишет анда, түшөт ал деги. Ооба, авторитети түшүп калат да. Анан балдар карабай, мончу балдар тоготпой атса, кээде чурканга туура келет да. Клиентти кармап калайын дейт экенсиңер да? Жок, андай деле эмес, эми мындай сүйүүң үчүн күрөшүшүң керек да. Албетте мен сиздин айтканыңызга кошулам. Азыркы учурда кыздардын баркы кетип баратат, бирок Кандай болуп кетип атат? тең эмес дегендей эле, бардыгы эле кыздардын эмес. Мен оюмча кыздын кыздай болуп жүргөнү барктуу болуп жүрөт деп ойлойм да. Кыздын кыздай болуп жүрүшү. Кандай болуп кыздар болуп жүрөт деген эмне ал, кандай түшүндүң? Кыздарга тиешелүү сапаттар, мүнөздөр дегендей, алардан айтып келсе, мээримдүү, боорукер, ак көңүл, таза тыкан жүрүү дегендей. Мисалы, азыркы мына кыздар азыр 3-4 жигит менен жүрөт да. Анан сен эмнеге мындай эркектей жүрүсүң десе, ал айтат, жок, мен кыздай жүрөм дейт. Бирок 5 кол тең эмес да, бардыгы эле жүрө бербейт да антип. 3-4 жигиттер менен жүргөн кыздар, алар неме болуп калышканда үйрөнүп калышкан ага. Ошо 3-4 кыз менен жүргөн кыздын баркы түшөбү же көтөрүлөбү? Орточо түшөт, көтөрүлөт. Эми байке айтып атпайбы, топ модельдер барктуу боло албайт депчи. Неге топ модельдер барктуу боло албайт? Анткени ойлоп атат, что модель болгондо сразу чечинип, сүрөткө түшүп ушундай да. Андай эмес, кыргыздарда деле сулуу кыздар болот. Ошону чет өлкөгө көрсөтүш керек. Татынакай жүзүңдү сүрөт менен көрсөтсөң болот да. Биз азыр биздеги адамдар ойлошот, эркек балдарчы көбүнчөсү модель болушат, ачык кийинип алышып, чет өлкөгө эметишип, сүрөткө түшөт. Андай эмес. Мисалы, супер инфого мисалы биздин кыздарыбыз чыгып атат. Ушул баркын көтөрүп атабы же баркы түшүп атабы? Көтөрүп атат, анткени кыргыздардагы сулуу кыздар деп көтөрүп аткан эмелер. Ушул туурабы? Кандай? Фашион деген бар, фашион. Ал жерде жанагындай улам төшү көрүнүп, жабылып, ачылып жаткан. Анан алар жана кыздар топ модельдер. Аярдан ошо жылаңач кийимдерди көргөзүшөт, анткени Европа биздикинде узун кийимди каалабайт. Анан канча ошолордун авторитет көтөрөт? Жок, бизде кыргыздарда андай эмес да, бүт эле топ модель эмелеринде жанагы кастинг болот го. Бизде только узун кийим, а прям мондай жана ачык кийимдер менен аякта деле мындай көрсөтүлбөйт да, все равно. Жок, топ модельдерди ченеп атпайбы? Төшү канча, куйругу канча, бәрін ченеп атпайбы? Эми аны ченеп аткан жерден сүрөткө тартып көрсөтпөйт да аны. Мисалы төшү момча экен деп сүрөткө тартпайт да аны. Стандартка келбей калат, стандартка. Кыздардын мечтасы топ модель болуу деген кыздардын мечтасы. Бул кызга кошула албайт элем, анткени топ модель болгондо эми агай айткандай эле бүт денесинин баарын көрсөтөт. Анткени ислам дининде бул мындай ал денесинин бир мүчөсүн эле көрсөтсө, мындай почти бүт жылаңач жүргөндүгө барабар да. Ошондуктан топ модель болгондой пайдасы жок деле. Анткени супер инфого чыкканда ошол өзүнүн мындай
өзүнүн ошол кесипине мындай атагын көтөрүп атса, ыйман жагына атагын түшүрүп атат. Анткени исламда бул деген денесинин бүт жагып, анан бул жерде балдар жөнүндө да сөз болуп кетти. Балдар 3-4 балдар менен сүйлөшөт депчи. Эгерде кыздарда, ар бир кыздарда канчалык ыйман болсо, биз балдардын артынан эмес, балдар биздин артыбыздан эртишет да. Ошондуктан ар бир кыздарда ыйман болсо дейм. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Азыр кыздардын баркы кеткен деген уа туура. Азыр бардык эле кыздардын барып кетип калды. Анткени мындай адамдар азыркы чөйрөгө жараша бартуу болуп атышат да, динге карата бартуу болгон эч ким оюна кирбей калды азырчы. Мындай адамда мындай шайтан менен нафси чогуу жашат да. Ошо шайтан менен нафси мындай диндеги барктан караганда мындай чөйрөдөгү баркка карап сүйлөшөт да. Чөйрөдө деле бартуу болуш керек, бирок дин жакта көбүрөөк бартуу болуш керек да. Чөйрөдө бартуу болгонун кереги жок да. Бул мындай дин чөйрөсүндө мындай хиджаб кийип же болбосо мындай жабык кийинип жүрсөң, ошол бартуу болгоңда. Анан жана кыздар 2-3 бала менен сүйлөшөт дейт. Ошо 2-3 баланын сүйлөшкөнү өзү эле баркка кеткен да. Эгер бир бала менен сүйлөшүп, экинчи ал бала таштап кетсе, ал бул таштап кетти, мен башкага барбай эле коем, мен кыйналдым деп ошентип неме кылбайт да. Өзүн барып кеткен билбейт да. Кой мунусу кетсе башкасы менен сүйлөшө берем деп башкасы менен кетип калат да. Ошол кыздын барып кетиргенин ошол билдирип коет да, ошол эле. Агай, сиз жана төштү менен куйругун ченесе болбойт деп атасыз. Эмнеге? Анткени алар дизайнерлер болсо деген көптөгөн кийимдерди экспорттойт деп турабы? А куйругун немесин ченебей койсо аны батпай калбайбы? Аны да ченеш керек да. Баркы эмне болот? Баркы. Ал эмне болот эле? Куйругун ченеткен кыздын баркы канча болот? Ченеткени менен ал болсо деген өзүнүн баркын билип, өзү деле жакшынакай кийимдерди эметип атат да. Ал ошол экспорттогон улуу дизайнерлердикин кийдиби? Анын баркы бар. Анын жакшынакай кийимдерди кийди. Ал жакшы болуп жүрдү. Куйругун көргөзгөн кыздын баркы канча? Азыр бирок чагай Кыргызстан болсо деген андай ачык нерселерди кабыл албайт. Кантип Эч кандай кабыл албайт. Супер инфоду көргөн жоксуңбу? Супер инфоду көрдүм, жип жылаңач чыгып атат да. Жип жылаңач чыгып атат. Көрдүңбү атайын? Дагы койкоңдоп чыгып атат, турабы? Агай, буга биздин ишибиз эмес дечи. Ал кыз болсо бара-бара өзүнүн баркын жоготот да. А бирок ошонун баары топ модель, ошондо элдин баары мынтип атат. Ой деп ышкырып атат, турабы? Ал эми өздөрүнүн иши да турат. Жылаңачтан жүрү да, жылаңач жүрү. Алар муктаж болуп атса эмне кылып берсин агай? Эмнеге муктаж? Жок, баркы канча болот, баркы? Алар болсо ошон үчүн сыймыктан, ошон үчүн иштеп атпайбы? Ага караганда жумушу жок болсо эмне кылып берсин? Баркы кандай жакшы эле болобу? Баркы жаман болот дейчи, бирок өздөрү жумуш жок эмес. Мисалы мында да ал жерге баргандардын көбү чоңдордун кыздары экен. Аталар атайын көп акча менен ошол жака чыгарат экен. Анда алар ошо батыштын эмесин көрүштү. Алар башкалардыкын көрдү да. Анан кийин эметишет. Алар дагы бир күн эметишет, наказан болушат да. А бирок ал модель болуу. Азыр эми балдарды кан. Саламатсыздарбы? Азыр ушул жерде барк жөнүндө айтып атасыңар да. Негизи барк качан болот? Барк кыздар өзүн ыймандуу алып, өздөрүнүн аруулугун, тазалыгын сактаса, денесин ачпай, өзүнүн келечектеги жубайына көрсөтүп, калгандарга көрсөтпөй, өзүнүн укугун, ата-энесинин укугун сактаса, ата-энеңердин айтканын кылсаңар, ошондо баркыңар болот. Азыр эми ушундай баркты кыргыз элибизди жоготоюн деп европалыктар ушундай жаштарыбыздын башын уулап койду. Ушундай вирустар салып, бул мода, бул биздин өзүбүздүн демократия, укук деп өздөрүнүн ыймандарын, уяттарын ачып салганын өздөрү байкабай калышты. Илгери биздин ата-энелерибиз, ата-бабаларыбыз тарыхта болгон беле ушундай жылаңач кийинип жүргөн. Каныкей жылаңач мини юбка кийип мода деп жүргөн беле? Жок. Себеби алар ыймандуу болгон сапаттары, аялдык өзүнүн ар-намысын, аруу тазалыгын сактаган үчүн өзүндөгү тушундагы элдерге үлгү болду, кийинкилерге аты калды, макталып. Силердин азыркы мода деп кийинген фашион тиги бу дегениңер өлөсүңөр, кетесиңер. Азыр силердин атыңар да калбайт. Силерден бир азыр коомду Бүйсара Бешналиева мисалы. Алда ушундай Миниюбка менен мынтип жүрдү, орден алып жүрбөй, медаль албай, барктуудан ошо да медаль, орден. Бузукулукту баштап берди да, кантип бузукулук кылыш керек. Анан жылды издеп туруп аларды. Кыздарды бар. Агай, анан илгерки болсо каныкей мини юбка кийген эмес дедик, макулбу? Анан кийбесе делечи, алар болсо деген ага чейин батыштагылар экспорттогон эмес да. Азыр экспорттоп атса, жакшынакай кийимдерди экспорттоп атса, кийбей коймок беле. Мурда болсо деген дизайнерлер жок болчу да. Ошондуктан азыр экспорттоп аткан үчүн кийип жатышат. Бул батыш. Азыр сага жип жылаңач кийим берсе кийесиңби? Жок, мен Экспортто кийер мейсиңби? Баркым бар да.
А мен өзүмө жарашыктуу кийим алам да туурабы? Дизайнерлер Жарашыктуу кийим кандай ал? жарашыктуу кийим өзүңө чак келген, жакшынакай өзүң каалаган нерсең да ар бир кыздын өзүнүн каалаган нерсеси Сенин бар да туурабы? размериңде экспортный кийим алып келип берет да. Дизайнерлерден болсо дейм заказ берсең тигип беришет. Ал Европа байып атат, Европа сүйүнүп чалкалап жатып атат. Мына кыргыздар мода деп койсо сен эмне кие бересиңби? Жаныбар деле уяттуу жерин, жаныбар деле жабат, туура балдар. Жаныбар деле өзүнүн уяттуу денесин. Жаныбар адам деген адам. Сен жаныбардан айырмаланып, акылың болсо өзүңдүн денеңди жабып, могу балдардын укугун тебелебей, могу балдарды сен азгырбай көчөдөгүлөрдү. Жокмун. Ар бир кыздын Батыштын товарын, бар. батыштын товарын кийип атасың да. Товарын, мисалы үчүн могу батыштын кийиминен келгенде, туура сиздин деле кийимиңиз батыштан келгенде, экспорттоп аткан үчүн кийип атасыз да. Сиз ошо батыш жактан. Мен деле жок. Сен ал ачылган кийип. Уйга койдун терисин жабыштырып койсо жараша уйга. Жок, агай биз уйлар жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз да. Биз кыздар жөнүндө айтып атабыз да, туура. Ар бир кишинин өзүнүн каалоосу бар, өзүнүн каалоосу менен кийинет. Азыр кыздарды кыздын көркү мындайча айтканда чүпүрөк эле болуп эсептелет да. Бирок Европадан келеби, башка жактан келеби, бирок андай кийимди Кыргызстанда деле тигип атат, туурабы? Эмне үчүн эгерде макул тиге берсин, кие берели биз деле. Бирок акыркы күндөр карап турсаң, балдар деле ошондой кийип жүрөт, туурабы? Мисалы мен азыр парикмахерскийде иштеп жатамынчы, окуп да иштеп жатам. Азыр аялдар, кыздар чачтарын кыскартат дагы, балдар өстүрүп келатат. Аябай мага мондой кылып өстүрүп бергиле дейт да. ошоткан экен да. Ошодо наоборотунан кетип атат. Акыркы күндөр балдар да кетип ататчы. Балдарда деле кийип атат мондай аласа тизесине жеткен шымдарды, туурабы? Бирок мунун баарын тиккен кийимдер. Ошол тиккен кишилерге айтыш керек, запрещать эткиле депчи. А на самом деле балдар деле кийип жүрбөйбү? Азыр кыздарды угалы. На самом деле балдар кийип атат деп эле кие берген эмес, ар бир адамдын деринен да ар бир адамдын ыйманы болсо ошол өзүгө ыйманын сактайт. Кыздардын баркы деген тема болуп атат. Эгер кыз бала, аял киши бул эне болот, эже сиңди болот, кайын журтуна жакшы адам көрүш керек. Эртеси күнү жаш кезиңде мини юбка кийип жүрөсүң, анан кайнене болгондо айтат келиниң деле: "Эй, сен де монтип жүрбөдүң беле мондой убактыңда, сен деле мини юбка кийгенсиң, мага кийлигишпегин" деп келиниң айтканда ошол жерде сен мындай кыскасы айтканда облом болосуң да келиниң алдындачы. Бул биз кыздардын баркы, өзүңөрдүн баркыңарды жоготпош үчүн эч качан кыска юбка батыштыкын кийбешибиз керек. Биз өзүбүз, биз мамлекетпиз, өзүбүз демократия деп эле көрүнгөн мамлекеттин кийген болбойт да. Өзүбүздүн мамлекетибиз болгондон кийин өзүбүздүн каада салтыбыз бар, өзүбүздүн үрп адатыбызды сакташыбыз керек. Анан биз орус болуп туруп кыргызга айлана албайсың да, чынбы? Кыргыз болуп туруп орусга айлана албайсың. Ошондой эле ооба. Ошондой эле өзүңөрдүн урп адатыңарды, өзүңөрдүн каада салтыңарды, өзүңөрдүн ыйманыңарды сактагыла деген. Кыздарды макул бардыгын сактайлы, кылалы дей турган болсок, мынча биринчи очередь деген заманды өзгөртүш керек да. Заманды өзгөрткөн ким? Ушул биз келечектеги жаштарбыз, туурабы? Ушул макул ошол заманды өзгөртө турган болсок, биринчи очередь балдардан башташ керекчи. Балдар өзүн түзүк алып жүрүп, мисалы, ар бир баланын, ар бир кызга духу жетет. Сен мондай кийингенсиң, сен монтип жүргөнсүң деп айтып койсо, кыз ошол жерден намыстанып чыгат дагы, эртеси күнү жабык кийин баштайт, туурабы? Азыр кыздар макул балдарга барып, ошентип айтып койсоң, сен кимсиң? Сен мага эмне акыл үйрөтөсүң деп айтатчы. А на самом деле айтканда, кыздын да өзүнүн бир кандайча правасы бар, туурабы? А балдардын Кандай правасы бар кыздардын? Мисалы, кыздар айтсын, макул, кыздар силер айтып атасыңар, кыздар ачык кийинип жүрөт, мини юбка кийесиңер, мындай кийесиңер деп. Бирок эл сатып атат, биз алып атабыз. Анчалык жабык кийинип келели дей турган болсок, бизге анчалык чыкпайт. Азыр моуктан келген шымдар чыгып атат, туурабы? Мен алайын дейм, мончалык шымдар. Бирок андай шым жок, таппайсың андай шымдычы. Биринчи очередь Мисалы ошол узун кийинген кыздардын баркы жогору же сенин оюңча, же кыска мини юбка кийген кыздардын баркы жогору? Мен айтым боюнча макул немеге намаз окубасаңар койгула, бирок юбка кийесиңерби, шым кийесиңерби, тыкан тызык жүрсөңөр, ар бир киши караганга приятный көрүнөтчү. Көчөдө бала кетип баратат дейли да. Мисалы кетип баратсак, ал мындай көзүңө жакшынакай көрүнсө, ойлойсуң, сразу эле ойлойсуң, ал баланы деген мындай жакшы окуган бала же билими бар, мындай акыл эси бар деп ойлойсуң да. Көчөдө кетип бараткан тиги кийиме кир болсо же бир жерди солтурган болсо. Кыздар кандай? Макул кыздар деле айтайын. Кыздар мисалы акыркы күндөрү мен ойлойм ашык эле кетип баратышат, а муну кылган кийимден чыгып атат, туурабы? Кыздын көркү чүпүрөк эле болуп эсептелет. Сен айтып атасың да неме депчи? Мисалы деген сыртынан жакшы көрүнөт, жакшы окуйт депчи. А может кайдан билесиң, сырты жалтырак, ичи калтырак болот. А может ал деле мурун ошо жылаңач кийинип, жана антип жүрүп эле кийин жакшы кийинип калса эле сен жакшы окуйт экенсиң, ыйманы бар экен деп каласың да.
Бирок анысы да туура. Тышы жалтырак, ичи калтырак болгон, сыртынан жакшынакы көргөндө ар бирөөнүн көз карашы ар кандай да. Сыртынан карасаң бул мындай нормальный бала го деп айтасың, туурабы? Макул мурунку прошлыйларын айтпай эле коелу. Прошлый менен өтүп кетсең кайра кайталанбай эле койсун. Бирок билбейм, мен балдардыкын биринчи очередь балдар оңолса, кыздар артынан оңолот. Эгерде сен мондай кийинтирсиң деп кызга айт. Рахмат. Сен балдарды көрүп кыздар оңолот. Кандайча кыздар оңолот? Наоборот, биринчи кыздар оңолуп, анан балдар артынан барат. Ошону деген билсең, жоксаңар, Сен кария чачка тийишип кеттиң, туурабы? Сенин чачың эмне? Тийишип кеттиң жана кария чачтар мондай, кыздар мондай болот деп. Мен кария чач деп айткан жок. Мен парикмахерскийде иштейм деп атам. Парикмахерскийде иштейм. Кыздар Ошо бирөөнүн башында чөптү көрбөй, өзүң башында чөптү көрүшүң керек, туурабы биринчи? Мен айтып атам, мен кария чач жөнүндө айта элекмин ошо. Мен парикмахерскийде иштеп атам. Балдар ооруп кетти болду. Анан бул бала дагы туура эмес айтып кет. Батыштын кийими деп. Сенин өзүңдүк униформага жатабы? Кийим боюнча мен силердин жылаңаш жүргөнүңөрдү айтып атам. Азыр мына жылаңаш жүргөн, мисалы силер эмнеге мына бир кыз мини юбка кийип ала турган болсо, канчалаган эркектерди бузуп коюп атканын көңүлүнө албай атат. Азыр мисалы Кореяда эркектер кызга окшошуп калган. Эмнеге? Себеби кыздары жылаңаш жүрүшөт. Ошого кызыккан эркектер Сен эмне, сенин девушкаң, эмне башынан өйдө бутунун учуна чейин оруп алса, сен аны кантип көрөсүң? Сен аны кантип сүйөсүң, туурабы? Агай, бул неме? Мини юбка кийгендиктен булар азырча. Кореяда аялдар жылаңач мода деп Буга жооп бербейсиң, Мен азыр жооп берип атпайм. Мини юбка кийген үчүн жаштар коом бузулуп атат. Балдардын окуп атканы Бул айтып атат, бул карындашысы мындай деп суроо берди. Сенин сүйлөшкөн кызың дейт. Сүйлөшкөн кыз сен аны кантип көрөсүң? Сен аны кантип сүйөсүң? Менин сүйлөшкөн кызым, мен ага жубай үйлөнгөндөн кийин по закону туруптур. По закону сен ал жубайың боло элек да, туурабы? Анан мен анын уяттуу жерин көргөнгө Сен жубайың боло элек да. Сен жубайга турмушка чыкканга чейин мага уяттуу жериңди көрсөткөнгө укугуң жок. Мен сенин анда сенин девушкаң мини юбка кийип алса, сен да мини юбка кийип ал, анда коом бузулуп атат. Кыздардын артынан биз барышыбыз керек деп. Анда сага кийимдин кереги жок экен. Себеби сен ушунча эле жериң жабылып турат да. Калган жагың ачык сен. Болду сен. Ошону деле алып койсоң болду. Сен менин суроомо жооп бербейсиң. Кыска кийинген кыз менен узун кийинген кыздын айырмасы жок. Баркы бар, экөөнүн тең эле. Кыска кийген кыздарды жамандагы мүмкүн эмес да, алардын өзүнүн эркини менен кийет. Алардын мына кыз айткандай эле душасы таза болсо болду да. Азыр айтып атышпайбы, көпчүлүгү хиджаб кийсе ошонун баркы көп болот депчи. Мисалы кайсы кыргыз илгери хиджаб кийиптир, азыр кийген эмес. Ал көп болсо 10 жыл мурун эле чыкты хиджаб, башка өлкөдөн келди ал. Илгери хиджаб кийген эмес. Кайсы кыргыз кийиптир? Мисалы үчүн канткен эмне кыргыз хиджаб кийип жүрүптүрбү? Анда эч ким кийген эмес. Ал кыргыз кийимин кийген. Ооба, кыргыз кийимин кийсин, как положено кийсин, тизеден кийсин, сизден ылдый кийсин. Сага диниң улукпу же кыргыз элиң улукпу? Сага дин улукпу же кыргыз элиң улукпу? Өзүң элиңди беметишиң керек да сен. Улут деп эле мисалы үчүн сөлдүрүп кийинип отурат да хиджабтычы. Мисалга хиджаб жок болчу дейсиң, хиджаб 14 кылым мурунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаралгандан бери, Куран түшкөндөн бери бар болгон. Эмнеге сен хиджабка эч кандай акың жок мынтип айтканга ишенбесең, мисалы Курандын аяттарына, хадистерине, сүрөлөргө ишенбесең, анда бар дисктерди ал, ошолор жөнүндө ук, үйрөн. 14 кылым мурун түшкөн, 14 кылым мурун хиджаб боюнча кийгиле деп Аллах Таала бизге приказ берген. Жакшы, анда конокто. Азыр конокто. Менин суроом бар. Мисалы үйдө үй бүлө күткөн кыздын баркы чоңуракпы же карьера жасаган аялдын баркы чоңуракпы? Мисалга үй бүлө күткөндүкү чоң. Мисалга аял заты биринчи очередте үй бүлө болот, ал бала төрөш керек, үй бүлөсүн бекемдеш керек, күйөөсүгө жакшы жар болуп, эне болуш керек. Неге ал карьера кылып жүрөт? Жалаңаш кийиш керек. Ал бир гана эркек күйөөсүнүн напсисин орундатыш үчүн жаралган, бири-бирине муктаж болгон эркек менен аялчы. Баркы эң чоң үй бүлөдөгү отурган аялдын баркы эң чоң. Карьерада жүргөн аялдын, карьера үчүн жашаган аялдын
баркы эң төмөн деп эсептейм да мисалга. Кыздар туган. Мисалы сен азыр мен мисалы үчүн мен карьера деп жашасам, анда мен карьераны тандайм, бирок үй бүлө калып калат. Биринчиден адам үй бүлөсүндө карьерасында чогуу алып кетиши керек. Ошо алып кеткенде гана ошо талапка жооп берет деп ойлойм. Анан айтып атпай 14 кыл мурда пайда болгон депчи, макул пайда болсун, бирок кыргыздар каныкейине хижрап кийип жүргөн, намаз окуган, бирок хижрап кийген эмес да. Мисалы сен үйдө да үй бүлөдө күтөм, карьера кылам дейсиң, а? Анан сен мисалы жакшынакай кызсың. Анан сен жумушка барганда көп эркектер бар да. Алар сенин сулуулугуңа кызыгып, баары тийишөрөт да, тийишөрөт. Ну мен алар тийишсе мен аларга, мен да аларга тийишпейм да. Мен өзүмдүн жолдошум бар, өзүмдүн сүйгөн жолдошум бар, өзүмдүн балдарым бар. Мен өзүм үчүн жана үй бүлөм үчүн гана жашашым керек да. Мен зачем аларды өзүмө көңүл бурдуруп аларды эметип. Ну ар бир адам ошо иштебесең ачка каласың азыр. Азыр баарын акча чечет мисалы үчүнчү иштесең. Мен бул кызга такыр каршымын. Анткени кыргыздар хиджаб кийип эле жүргөн. Ал азыркы хиджабты илгерки кыргыздар элече кийишкен. Кайсы кыргыз кызын же кыргыз келинин көрдүңөр эле ачык кийип жүргөнүн? Жок, ошо айтып атпаймынбы мен? Мондай жабылган. Ошо улуттук кийим кийишкен, бирок хижрап кийген эмес да. Уже элечек болуп атпайбы? Өзүнүн аваратын жабып атат. Бирок авараты жабылып турган. Ал эми кыска кийген Аялдар мындай элече кийип жүрүшкөн. Азыркы жаш келиндер, жаш кыздар деген мындай топу кийип жүрүшкөн, туурабы? Жаш аялдар келиндер деле мындай жолго оронуп жүрүшкөн, беттерин полностью мындайга. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угуучулар, ушундай экен азыр биз сол тарапка өтөбүз. Бүгүн жакшы тема болуп атат. Кыздын баркы деген жөндө. Азыркы кыздардын көп эле көрүп калсаңар керек, көчөдө жүргөндө тизесинен өйдө кийимдери көп эле байкайсыңар. Анан азыркы кыздардын баркы аябай эле төмөндөп кетти. Көп эле айтып калды. Бул мода депчи, шариатта мода жазылган эмес. Шариатта мода эч качан болгон эмес. Ошон үчүн кыздарга айтмакмын, переходный возраст 8 класстан башталат. Билесиңер баары деле. Анан кийин ошон үчүн жанагындай мода содан токтотуп, окууга көңүл буруп, анан кийин кийимиңерди тизеден ылдый кылсаңар, ошол жакшы. Чындыгында мен бул агайга кошулат элем. Мода десе модада эле азыркы кыздарыбыз чет мамлекеттен кийимдерин эле кие беришет. Жарашса да, жарашпаса да, анан ошол жарашпаган кийимди эмне кийип жүрөсүң, сага жарашпайт экен десе, бул мода деп мактанып коюшат. Ошондуктан ар бир кыздар мода дей бербей эле ушу жүрөгүбүздү ыйманга толтуруп, өзүбүздү оңдосок, ошондо заман оңдолот. Нема бул ошо кантип нарктуу болуш керек деп атпайбы? Нарктуу деген азыр уже эч ким нарктуу болбой калды да. Анын үчүндө мыйзам иштеп чыгыш керек. Мыйзам иштеп чыкканда деген закон коюш керек. Закон деген мисалы, эгер сен мындай кийинсең, биз сени мындай жазалайбыз, же штраф төлөйсүң десе, бул ошо акчасы жетпейт штраф төлөгөнгөчү. Анан ошо улуттук кийимин азыр деген ошо кыздар айтып атат да, мындай жоолук тагынып жүрүшкөн, же улуттук кийим кийип жүрүшкөн депчи. А эмнеге силер улуттук кийим кийбейсиңер же жоолук тагынбайсыңар? Эмне силер ошо илгеркилерден кемсиңерби? Мен толугу менен буга каршымын. Анткени азыркы учурда деген кыска кийинип жүрөт атасыңар. Кыска кийинеби, узун кийинеби, ошол кыздын жүрөгүндө ыйман жашаса жана Аллага ниети түз болсо, ошол барктуу болот да. Кыска кийингенде мен деле ошого кошулам, бирок анын ден соолугуна зыян келип атат, бирок ошонун ниети түз болсо болду да. Ниет түз болсо, Сен айтып калдың, кыз мейли кыска кийсин дедиң. Жүрөгүндө ыймандуу деп. Сен өзүң кыска кийесиң, зато көчөдөгү балдарды бузуп атпайсың ошо кызга кийген кимиң менен. Сен бузуп атасың. Жок, мен бускан жокмун. Биринчиден, мына азыркы учурда өлкөбүздүн мындай замандын өзгөрүшүнө жараша болуп атат да. Азыркы учурда узун кийимдер чыгып атат, бирок ошондо мындай Европаларды туруп атат да азыркы учурдачы. Балким мисалы үчүн мына мода, мен узун деле кием, бирок кыска деле кием. Ошонун өз учуру бар да, кыска кийгенде кыска кийип, узун кийгенде узун кийиш керек. Заманга эч качан шылтабагыла. Заман силерди мини-юбка кийгиле деп заставить эткен жок да, туурабы? Силер өзүңөр балдарга жагыныш үчүн кийип атасыңар. Ушундай кийинесиңерби? Мен каршы элем, мен эч качан балдарга жагынгым келбейт. Ал мындай балдар өзүнүн кандай айтсам, балдар мисалы үчүн ошол кыздын тартибине караса ошол болот да. Анан кийин силер өзүңөр кыска кийингенине карайсыңар, ал кыздын жүргөн турушуна карайсыңар. Ошондуктан силер кызыгып атпайсыңарбы? Бул тартибине караш керек деп атат. Бул кыска кийинсең, тартибине кантип карайсың? Баары кыска кийинип жүрөт, бул жакшы кыз экен деп анан тартибине карабай эле ошо кыска кийингенине карашат. Кыска кийинген жараша эмес, бул болсо мисалы балдардын ар бир баланын духу жетет.
ар бир баланын духу жетет, ошол кызды, ошол кыска кийип жүргөн кызды карабай койгонго. Кийимиңдин духуң жетпей турган болсоң, пожалуйста, карай бергиле. А бирок кыз именно ошол өзүн каратыш үчүн эмес, ал өзүнө карап, өзүнө жаккан кийимин кийип да турабы? А бирок ар бир баланын духу жетет, ошол кызды карабай койгонго духуңар жетеби? Эмне себептен балдар карайт деп атасыңар? Балдар эмес, эгер бир аял тык өтүп кетип атса, ким экен деп үн чыкса деле карайсың да, ошондой эле любой эркек бул жерде карайт. Алардын кызыгуусу бар, алар кызыгат сага кандай кийинип алыптыр деп. Анан сен дене мүчөңдү көргөндөн кийин ал сенин дене мүчөң бир эле күйөөңө таандык да. Ошол сен никең кыйылгандан кийин сен эркегиңе, ошол күйөөңө гана таандыксың. Андан башка эч бир кишиге сенин даже мол бир мүчөң көрүнбөш керек. Ал эркекечи бир гана күйөөңө таандыксың. А сен эмнеге барып көрүнгөн эркектин жанында мини юбка кийип алып, денеңдин 40тан 1 бөлүгүн эмес, 40тан 39 бөлүгүн көрсөткөнгө укугуң бар. Бул да туура. А бирок ошол именно кыздар именно ошону кийип келгенде именно ошол бала, ошо мисалы кете берсин, макул кийип жүрсүн. А бирок ошол бала ошол кызга тийишпейин деп өзүн алаксытып башка жака буруп кетсе болот да, туурабы? Эгерде ар бир алаксытып буруп кетиш керек эми. Ар бир бала өзүнүн башына жооп берет. Мен айтып атам, мен бир нерсе алайын деп базарга барсаң, именно ошол модельди өздөп жүргөн модельди таппайсың. Рахмат. Мына узун кийиниш керек деп, кыска кийинип жүрөт деп, кыздардын баарына күнөө болуп атат да. Мисалы үчүн мен именно ошондой намаз окуп аткан, узун кийинип жүргөн кыздардын ночной клубда жүргөнүн көргөм. Иши ошондой намаз окуган адамдын мен арак ичип жүргөнүн өз көзүм менен көргөм. А бирок ошо бар андайлар дагы бар. Мен күндүз адам болуп намаз окуп намазга жыгылам деп айтат. Күнүгө хиджаб кийип жүрөт, макул кийишсин. А бирок кечкиси карасаң эч ким билбейт, эч ким тааныбайт, ал уже ночной клубда жүрөт. Эмнеге силер хиджаб кийгендерге дайыма силер хиджаб кийгендер ночной клубда жүрөт, алар дискотекага барат, алар көрүнгөн эркек менен жатат деп айтасыңар. Может, алардын дили тазадыр, дини тазадыр. Эмнеге силер дайыма хиджаб кийгендерге тескери маанай менен карайсыңар? Может, оң маанай менен өзүңөрдүн мындай ниетиңерди оңдоп көргүлөчү, ниетиңерди дайыма ниетиңерди оңдогулачы. Бул азыр Тиша. Бул жерде азыр агай булар жок эле нерсени мындай айтып атат да. Ислам динин асылып кетишти да. Мына өзү кыз билбештен ошол намаз окуган кыздын бул намаз окуган хиджаб кийген бул исламды динди тутурган киши болгон үчүн бул исламды кармагандарга асылып кетти да. Андай эмес. Кандай? Ким хиджаб кийип туруп, анан эртесине мини юбка кийип алып дискотекада жүрсө, ал мусулман эмес. Ал толук мусулман кызы, Кудайдан корккон, Кудайдын мыйзамын кармаган кыз эмес экен. А сен ошондой кызды карап алып туруп, исламды жамандаба антипчи. Сен фактың болсо айт. Анан бирөөнү Коноктордо. Мына Бакен Кыдыкеева деген заслуженный артист СССР болгон. Ошол 18 күн моргто жатты дейт да, 18 күн моргто. Бир да киши келип караган жок дейт да. 18 күн моргто жатты дейт. Заслуженный артистка СССР. Бүт баары минтип кол чапчы да илгери. Анан эмне үчүн эч ким карабай койду? Бүү сара ооруп жатканда эмне үчүн эч ким келбей койду? Жакшынакай суп сулуу, Таттуу Турсунбаева, аябай сулуу, аябай элдин баары минтип жүргөн. Эмне үчүн эч ким келбей койду ооруганда? Эмне үчүн сыйлабай койду? Эмне баягы жигиттер гана, баягы эркектер кайда? Анткени эч ким келбеген себеби мурун ал ошо карап жүргөн кишилер сулуулугуна суктанып жүрсө керек дейм да. Ошон үчүн ал эми мындай моргто жаткандан кийин ал кетти, эмне кереги бар анын депчи. Башкасын деле карайбыз, кийинкиси деле депчи. Анан жана хиджаб кийип жүрүшөт дейт да. Ал хиджаб кийип туруп анан түнкүсүн клубка барып атат деп атат да. Ал эмне хиджаб деген азыр мода болуп кеткен. Неме намаз окуйбу, окубайбы ал өзү билет да. Хиджаб деген мисалы ал үшүп кетсе кийинип алат, мисалычы. Мына кыска кийгенденчи. Анан ошондуктан неме? Сөз деле хиджаб кийсе эле намаз окуйт да. А мисалы бул кыз деген неме? Хиджаб кийет, намаз окуйт, дили таза, неме? Дискотекага барбайт дейли. Мисалы ал байдын кызы хиджаб оронуп алып, түнкүсүн дискотекага барса, ал деген намаз окуган эмес да алчы. Намаз окуган бала дискотекага барышы мүмкүнбү? Намаз окуган жанагындай хиджаб кийип, неме? Ошо динге берилген кыз деген эч качан дискотекага, түнкү клубтарга, хаталарга барбайт деп ишенем. Сен кандай кыздарды аласың? Мен эми өзү Кудайым берсе, Кудай берген кызды алам.